Мамасали Мамаев Кытайга каттаганга виза алуу үчүн өткөн жылы документтерин тапшырган. Андан бери Борбор калаага 4 жолу барып, болбогон себептерден улам виза ала албай келет. Оор жүк ташуучу унааны Насияга алып болгондуктан анын үстөгүн төлөө маселеси да турат. Андыктан чек арадан өтүүгө уруксат алса эле каттамга чыгууга камданып жатат. Виза алыш негизи шопуларга кыйын болуп калды бизге. Ар барган сайын барганда ошо эски паспорттун ксерокопиясын дейт, аны чыгарып келебиз. Аны барганда дагы өчүрт. Беседага чакырганда барабыз, бир апта, 2 апта ошерде жүрөбүз. Ар барганда $200, $300 расход кетет. Учурда өлкөдө миңдеген айдоочулар визасы жоктугунун айынан оор жүк ташуучу унаалар токтотуучу жайларда казгатар тизилип турат. Мурда 6 айлык мөөнөткө жарактуу визанын төлөм акысы $160 болуп, бир жуманын ичинде алынчу. Ал эми бүгүнкү күндө төлөм акысы $1000 чейин кымбаттап, айдоочуларга терс таасирин тийгизип жатат. $1000 чыккан менен убагында ачылбай атат ушул нерсе. Ачылбагандан кийин $1000 берип ачылбагандан эмне кереги бар? Терс таасир ушул болуп атат. Азыр ошонун $1000 эмес, $500 чыгып, $600 чыккан убакта эми ачылса кана, $1000 чыкканда эле ачылса кана, ачылбай атпайбы азыр. Ошонун себебинен биз жүрөбүз мына ачылбастан. Айдоочулардын айтымында Кыргызстандан Кытайга виза алуу татаал болуп жаткандыктан ишкерлер жүк ташуу үчүн Өзбекстандын, Түркиянын, Казакстан жана Тажикстандын айдоочуларын жалдашууда. Ал эми биздин айдоочулар документтерин тапшырып койгондуктан эч жака бара албай жатышканын айтышат. Визасы бар балдар Кытайга кирип туруп, жүктү алып чыгып берет, визасы жок балдар жүктү Тажикстанга жеткизет. Тажикстанга жеткизип атканда булардын загранпаспорту Бишкекте ID карт менен Тажикстанга киргенде ошол жерде акча сурайт да, 200 саман. 200 саман деген 2000 сом. Жана айтып кеттим, 200 миң сомго айына биз Тажикстанга акча таштап чыгып атабыз. Визабыздын жоктугуна байланыштуу. Наразы болгондордун көйгөйүн чечүү максатында Оштогу оор жүк ташуучу айдоочулардын коомдук бирикмелеринин башчылары маалымат жыйын курушту. Алар учурда абал оор болуп жатканын айтып, премьер-министр Сапар Исаковго кайрылуу жолдошту. Ушул маселеге биз ишенебиз. Жаш, энергичный жигиттер, Сапар Исаковду. Ушул биздин көйгөйлүү маселеге көңүл бурат деген биз чоң ишенибиз бар. Мен өкмөттөн суранып кетем Сапар Исаковдон. Биз өтүнүчүбүздү аткарып, ушу караштырып, териштирип берсек экен деп. Маалыматка караганда визанын берилиши татаалдашканына Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы консулдук кызмат департаменти суз мамиле жасап жатат. Мурда Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинен айдоочулар визаны түз алып келсе, азыр ортодо 10дон ашуун ортомчу фирмалар пайда болгон. Бааны да ошолор көтөрүп жиберүүдө. Виза өзү $160 турат. Анын жанагы кызыл булак фирмалар бар, туристический фирмалар, арасында транспорттун фирмалар бар. Алар үстүнө кошуп туруп 350ден кем эмес, андан жогору жака өздөрү баа коюп алышкан. Андан жогору бааны алып виза ачып атышат да. Кытайдын Бишкек шаарындагы консулунда айдоочуларга атайын электрондук тизмет түзүлүп, ошол аркылуу иштеп жатат. Мурда иш күндөрү 3 сааттык документтерди кабыл алуу режими болсо, Тышкы иштер министрлигинин сүйлөшүүлөрү менен атайын айдоочулар үчүн дагы 2 саат кошулуп, жалпы виза берүү режими 5 саатка созулган. Мындай маалыматты айткан Тышкы иштер министрлигинин Оштогу өкүлчүлүгү баанын кымбатташына ортомчу фирмалар күнөөлүү экенин белгиледи. Менин билишим боюнча консульский сбор ал жакта $160 болуш керек. Менин билишим боюнча. Ал $160 болуп келген, азыр деле ошондой. Жанагы сиз айткан 200 канча болуп кетти, 300, 700, 1000ге чейин барып атат дейсизби? Ал ошол жерде жүргөн жанагы ортомчулардын балким какой-то бир маржасы да, үстүнө кошконбу. Бул боюнча билесизби, Министерство иностранных дел бул антикоррупционный бир орган эмес. Бул боюнча биздин тиешелүү органдар бар. Ошол адамдар, могул жерде деле приемный бар, общественный приемный. Түшүп антикоррупционный службага жазсын. Кийим канча алып атат жазсын. Мындагы кызматкерлер жаралган кырдаал боюнча иштер мыйзам чегинде жүрүп жаткандыгын, мындай көрүнүш бардык эле мамлекеттерде бирдей коюлган талап экендигин айтышат. Алардын айтымында өткөн жылы 30 августта Бишкектеги Кытай консулунун имаратындагы жардыруудан улам алардын спутник аркылуу байланышуучу аппараттары бузулуп, бир нече убакыттан соң калыбына келтирилген. Ошондон улам күнүмдүк адамдарды кабыл алуу мүмкүнчүлүгү азайган. Бул мындайда Европага барып Шенген алгандар же Америкага баргандар буну билет. Кандай болгончу, анткени аларда бул бар. Буларда биздики эски бир процедураларга үйрөнүп калган үчүн жаңылыктарды ушундай жалгыз эле Кыргызстанга багытталган деп кабыл алышты да.
Кытай өлкөсү 2016 жылы антитеррористский бир мыйзам чыгарышты. Ошол мыйзамдын негизинде бир блок болуп визовый политикасыны булар өзгөрттү. Учурда түштүк аймагында оор жүк ташуучу унаалар менен Кытайга каттаган 1000ден ашуун айдоочу бар. Алардын 30% гана виза алган. Калган айдоочулар коңшу өлкөгө уруксат кагазын алуунун аракети менен алек. Чынарбек Алитбеков, Кудайберди Дыйканов, Жумалык аналитикалык программасы.